Кыргыз-Тажик чегарасында болгон жаңжал учурунда Баткен областына келтирилген зыянды калыбына келтирүү үчүн 2021 жылдын 25 майынан 3 июнуна чейин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине ыктыярдуу түрдө юридикалык жана жеке жактар тарабынан 89.268 сом акча каражаты которулду. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине 2.900.926 сом акча каражаты келип түштү. Кыргызстанда ажырашуу боюнча Бишкек шаары 1-орунга чыкты. Кыргызстанда 2021 жылдын январь-май айларында 19.498 жуп расмий никеге катталышты. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Кабарлоого ылайык аймактарга бөлүп эсептегенде эң көп никелүү Ош областына туш келет. 5 айдын ичинде бул аймакта 4092 жуп үйлөндү. Эң көп ажырашуулар Бишкекте катталды. Январдан бери эки ача жолго түшүү арызы менен расмийлерге 897 кайрылуу келген. 2020 жылы күчүнө кирген жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзам боюнча өлкө атуулдары жашаган жери боюнча каттоосуна карабай, каалаган жеринде никеге туруп ажырашууну да каттата алышат. Расмий маалыматтарга караганда ажырашуу фактылары жылдан жылга көбөйүүдө. 2018 жылы 10.434 ажырашуу катталса, 2019 жылы бул сан 10.995-ке жетип 561-ге арбыган. Бүгүн 3 июнда Бишкекте Жогорку Кеңештин алдында Орхон агай кыргыз жараны табылсын аттуу акция өтүүдө. Акцияга Сапат лицейин окуучулары, бүтүрүүчүлөрү, ата-энелер жана мугалимдер катышууда. Учурда бул акциянын катышуучулары Жогорку Кеңештин алдынан өкмөт үйүн көздөй бет алышууда. Жаңы эле Жогорку Кеңеште ушул маселе боюнча коюлду. Дээрлик бардык депутаттар бул боюнча тынчтанып атат. Биз дагы Кыргызстандын кандай болбосун Кыргызстандын жараны болгон жара анын коопсуздугун мамлекет көзөмөлдөш керек, тарап бериш керек. Туура талап биз да колдойбуз. Буюрса жакын арада мына азыр бүгүн бизге парламентке укук коргоо органдары келип маалыматты беришет, талапты койдук. Азыр аппарат иштеп атат, кайсы убакка келет, убактысын айтышат. Ошол жерде бардык талаптарды коебуз, бардык маалыматты угабыз. Каякта кандай болгон, кандай иш-чара жүрүп атат. Урматтуу ата-энелер турат ушул жерде. Дерлик бардыгыбыз билебиз. Мен дагы мына ачык эле айта алам. Мен өзүм балдарым да ошол лицейде окуйт. Кыргызстандын жараны биздин агайыбыз Орхон Инандынын табуу маселеси тез чечилиш керек. Биздин оюбузча бул жакта митингдегилердин катышкан ою боюнча иликтөө табуу иштери жетиштүү деңгээлде жүрбөй жатат. Биздин талабыбыз ошол иштер ыкчам тездетилсин. Бул инсандын 3 күндөн бери жоголуп табылбай атканы биздин мамлекетке эл аралык деңгээлде жакшы имидж алып келбейт. Ошондуктан биздин мамлекеттин укук коргоо органдарынан талап кылабыз, сурайбыз, эсен-аман, сак-саламат үй бүлөсүнүн, бала чакасынын, өзүнүн коллективин элин алдына келишинди сурайбыз. Ура! 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 Биз азыр сессияда ортоңку микрофонго чыгып дагы сурадык. Укук органдары келет, азыр коллегиябыз айтты, бизге маалымат берет. Тез, ыкчам иликтеш керек. Мына жерде элдин чөнтөгүн тоногон Вега деген компания бар. Коопсуз шаар деп ачып алып. Мына ушундай иштерди эмне үчүн карабайт бул коопсуз шаар? Ушул Сапат билим берүү мекемелери президентине Орхон Инан мырза ээ чыгыш керек болуп атат. Аркасында биз да барбыз. Аркасында ушул мамлекет башчыларыбыз да ошол көптөгөн мына билесиздер, бүт депутаттардын балдары ошол жакта окушат да, мындай айткандачы. Ошондо баарын эле өкмөт жетекчилеринин баарын балдары окушат. Жакшы тарбия алышкан, неберелерине чейин окутушат. Билет кандай буга чейин бул 3-4 жыл болгон эмес, 20 жылдан ашып калды. Ушу 25 жылдын тегерегинде болуп атат биздин окуу жайларга. Ошондуктан ушундай бир жакшы, мындай абирдүү, мыкты патриот балдар тарбияланып чыгып атат. Дүйнөлүк аренада 239 медаль деген, бул деген аябай чоң жетишкендик. Бул ошону мындай айтканда майда көрбөш керек. Бул эмгекти майда көрбөш керек. Ошондуктан суранабыз биздин мамлекет жетекчилерибиз, сиздер да бир
катуу түрдө эми ушундай бир үмүт бар, буюрса чыгат дегенчи. Бирок ушул үмүтүбүздү өчүрбөсө экен деген ушул ой бар да. Эскерте кетсек, Орхон Инанды 31 май күнү кечки саат 18:00 байланышка чыккан боюнча дайынсыз. Ал үйүнөн жолугушууга бараарын айтып чыгып кеткен. Бир нече сааттан кийин анын машинасы ачык бойдон үйүнөн алыс эмес жерден табылган. Кылычбек Бөдөшов, Өмүрбек Саматов, Сокол медиа порталы.